Кыргызстанга жаңы келип атактуулугу тарай баштаган Кыргызстанга туугандар. Ак бура деген кочкор. Өзбекстандан келинди. Бу кочкорду экран астында турган 2 ак ауыз Ошко алып келди туугандар Өзбекстандан. Асыл тукум Афган кочкору. Ак бура деп жакшы ниет менен ат коюп бериптир. Бул жакта Самат ак ауыз, бул жакта Бакыт ак ауыз. Бу кочкор 2 ак ауызга таандык кочкор. Бул буюрса Кыргызстандагы эң көлөмдүү, эң сулуу кочкорлордун бири. Бу кочкорду билесиздер, интернет айдыңында да көп тарады. Болгондо да чоң акча менен келди Кыргызстанга буюрса. Кыргызстанга келиптир, адаптация болуптур. Биз бүгүн Ош шаарынын четиндеги Төлөйкөн айылына келдик. Ошо кочкорду Ошко келгенче бир көрүп кетели деп кабар алып атабыз туугандар. Өзүбүз көргөнчө сиздер да көрүп коюңуздар. Сандан сапатка. Азыр булардан ага ээлеринен да 1-2 маек алабыз. Ага чейин мен сиздерди тамшандырып, көзүңүздөрдү этият кылыңыздар. Ушу кочкорду көрсөтүп коеюн. Мындай красавчик Афган кочкор мен көрө элекмин негизи. Орто Азиядагы эң сонун, эң сулуу, эң келишкен Афган кочкорлордун бири болуп эсептелип атат азыр. Өтө атагы тез таралып атат Кыргызстанга. Бул Өзбекстандан келген. Бул жака 2 ак ауыз барды. Биринчи Самат агамдан сурайын. Самат ага, ассаламу алейкум. Кандай иштериңиз жакшы өтүнсүзбү? Келдик. Бир аз кеч кирип кетти. Таңгы да жаап калды. Мындай караңгы болсо да бул кочкор жапжарык, аппак болуп көрүнөт экен мындай. Жапжарык тургандай элечи. Эми бул Афганды кандай жол менен келип калды эми сизге бул кочкор? Негизи муну буга чейин ала тургандар, кызыккандар өтө көп болуп атты эле да. Эми туура эми ала тургандар, кызыккандар көп болду, ортодон чыккандар көп болду. Эми айтпай эле коюш керек, эми баягы кээ бирлер ошо соода бузганга чейин барышты. Эми биз насип кылды, ошону өзүбүз ошо Азат акабыз бизге жакшы тосуп алып ошо Ташкенттен өзү сыйлап, жакшы узатып, кочкорду берип узатты. Ак жолтой кочкорлордон болсун деди. Ак жолтой кочкорлордон болсун деди, ушу насип кылсын деди. Ушу Бакыт ака экөөбүз, акам болот, ушу экөөбүз барып ортодо алып келдик. Эми биз да ошо элдин катарында ошо кочкорду жакшы сапатка өтөйүл деп, Сандан сапатка өтөйүл деп ниет кылып, ошол ниетте алып келгенбиз. Негизи кочкордун сулуулугуна суктанып алдыңызбы, же бул кочкорлорду өзүмдүн малыма иштетейин, бир нерсе алайын деп эле алдыңызбы? Же сулуулукка кызыгып кетип эле ала койдуңузбу же? Мен бул кочкорду биринчи ютубтан көргөндө бою 1.15 деп чыккан кочкор эле. Ошону издегенмин. Издеп таап, акыры тааныштар каяка бияка чабат таап, акыры анан кийин байланышып, ушу акам экөөбүз барып алып келдик. Бул кочкорду эми биз сулуулук десе сулуулугу деле бар. Бой, вес, полный бар. Бой десе бой, вес десе вес деле бар. Канча бою канча чыгып атат азыр эми бул кочкордун эми өзүңүздөр өлчөгөндө? Өлчөп видеону таштадык. Бою 1.9,5-1.10 чыгып аткан. Өзбекстанда. Мен да бир өлчөп кетсем болчу да экен, Только мен ылдый өлчөйм да, жаманда мени кече эч кимди сүйүнткөн эмесмин. Машалла, жиндер өтө таза. Бул кочкорго мен суктандым. Менден коркпоңуздар, бирүрсө менин көзүм тийбейт. Менин көзүм тийсе Кыргызстандагы көп атактуу кочкорлор өлүп калмак. Сиздер да көзүңүздөрдү этият кылыңыздар. Чындыгында өтө суктанаарлык. Машалла. Бул да Алланын жаратканы. Ушундай кереметтер, ушундай керемет сулуу кочкорду эми ушунча миллион элдин арасынан тандап экөөңүздөргө насип кылыптыр да эми Алла Таалачы. Сиздерге насип кылыптыр эми. Сиздерге ушу насип кылсын. Ушундай дагы ушундай төлдөр эми Кыргызстандан чыксын эми буюрса сиздерден. Ушундай чоң акчага келди, өзүм мен уктум. Ыраазы элесизби ошол акчага? Ыраазыбыз. Өзү мындай нерселер ыраазы кылат да, канча эле акча болбосун. Мындай караңыздар, 1.9 чыгат экен, кочкордун жашы 4 жашта. Болгондо дагы Афган болгондо дагы өңү, келбети, экстерьери Афгандын көбү куйругунан коркот эле, куйругу дагы баягы талапка жооп бере турган. Өтө көп издеп жаткан куйрук экен да туугандар бул. Кандай максат кандай эми? Кандай койлорго коесуң? Кантип иштетесиң эми? Кантип мындан кыйын бала чыгарасың эми? План барбы? Же өзүңүз эле мындай эле койлорго коесузбу же?
Эми будан биз ошол немеге бизде основной түшүктө билесиңер тажик кисерлер. Биз мурун эми Тажикстан кисер алып келип биз деле ошол афган коюп, арашан коюп жүрүп чыккан койлор бар. Ошолорго коебуз деген ниеттер бар. Өзүңөр жаңы биринчи видеодо көргөндөй арашандын башка берки кисерлердин балдары, кыздары бар. Ошолорго коемун деген ой максатта ошого кармап атабыз. А бул жакта академияда деле ошондой козулар бар, койлор, токтулар, солуктар. Ошого ортодо көз коебуз деп ниет кылабыз. Короодо оңдогону. Короо. Афган, арашан, кисар ушундан коюлат да. Қазақстанда кисар. Бирisi Афган, арашан дагы бар. Мен ойлогон сиздер да ойлосоңуздар керек. Баягы өзүндө кочкор чыгарыш үчүн буга татыктуу баягы бир кой керек да. Эми ушундай койду издеш үчүн мындай ал койлордун баасы кымбат турат. Өзүңөр угуп атасыздар. 12 000, 8 000 доллар дегендей. Бул кочкорго эми ошондой койлорду издей баштайсыздар буйруса кандай болот? Баштап эме издеп сентябрларда. Баштап атабыз эле. Быйыл күзгө машалла. Ставкага чыгат да буйруса. Ошко. Тугандар, мына кочкорду көрдүңүздөр, Устайын конок болуп келдим. Кыргызстандагы көз астына кыса турган эң чоң кочкорлордун бири. Билип коюңуздар, Кыргызстандын Ош шаарынын чекесиндеги Төлөйкөн айылында ушундай чоң кочкор бар экенин билип алыңыздар. Мен да сиздерге көрсөтөйүн дедим. Ошо кыргыздын намысына, мал чарбасын, кой чарбасын көтөрө турган бир кочкорлордон болсун. Ошондой ниет кылып аткандыр агаларыбыз дагы. Кылган ниеттерине Алла таалам насип кылган болсун, жеткизген болсун. Мен дагы кийинки жылдардан буйруса ушунун өтө күчтүү козуларын көрүп суктанайын. Ушул жерге келип, караңгы кирип атканда келип тартып, элге көрсөтүп кеткенмин деп суктанып коеюн буйруса. Анда эмесе ишиңиздерге ийгилик. Ушундай кочкорлорду мен чындыгында таң калдым. Афган боюнча сиздер номер 1 Кыргызстанда. Кыргызстан эмес, Орто Азияда. Мындай кочкор көрө электиңер. Азыр ушул моментте жашап аткан. Машалла. Салмагы канча чыгат экен? Салмагы бир 200дөн ашат. 200 тегерек болот. Ал жактан 200 дешкен. Эми биз азыр кичине арыктап эме болуп калды. 220 кылабыз да. Сентябрга, ставкага 220 чыгарады. Эсемедер жакшы жеп турсалар. Афган категориясында чыккандарын шагын сындырат экенсиздер да сиздер Кыргызстанда эми. Машалла. Бакыт ака, сиз эми кантип кошулуп калдыңыз бул жакка эми? Кочкор Өзүм юкабым ошо башында эле чогуу сүйлөшүп 2 ай сүйлөштүк окшойт да. алайлы деппи? Насип кылган экен келди да, эми главный ошо. Машалла, мен дагы бир жолу карап көрсөтүп коеюн сиздерге. Сулуулукка сөз жок.